Telefon çalып, эжең, апаң, атаң айырмасы жок. Кимиси болбосо проблемасын айта турган болсо, дайым чеч алардын проблемасын. Эркек бол, любой проблеманы чеч. Сен ошон үчүн эркексиң. Чечкенди билишиң керек, алардын маселесин айт. Эгерде сен чечпесең, алардын жообу сени капа кылат, көңүлүңдү сындырат. Алар өздөрү көчөгө чыкканга туура келет. Сен чечпедиңди, сенин колуңдан келбеди, алар чечиш керек да. Алар балыш керек. Алар бир эркектин астында жалыныш керек. Ошол жерде кордолуш керек. Андан келе турган жооп сага баштагы бербей калат. Сенин кадыр баркың кетип калат. Сенин сый урматың кетип калат, кайда сен алардын проблемасын чечип бербесең. Сага тиешелүү аялдардын бардык проблемасын сен чечишиң керек. Кааласаң чечишиң керек. Мына жылкыларды байкасаңыз, мен атка өтө кызыгам. Жылкыларды байкасаңыз, бирөө баш болот, жылкы эркектердин. Үйүрүндөгү 40-50 жылкынын проблемасын өзү чечет. Карыш кыркылеп, сырттан бир душман келип, бардыгын карай турган ошо бир эле жылкы. Жөн эле тоокторду карасаңыз, 10, 12, 20 тоок болот, бир эле короз болот. Ошо огороддо бардык тоокторду карап, башы боло турган бир эле короз болот. Айтайын дегеним, жаныбарлардан эле мисалды алып кала турган болсоң, проблемаларды чеч. Өзүң чечишиң керек, сен кылышың керек. Алардан келе турган жооп сени капа кылып коет. Түркияга кетип калат, Россияга кетип калат, сага баш бербей коет, качан сен проблемаларын чечип бербесең. Көп аялдар бар, кана эле эркек болуп жаралып калганымда деген. Себеби алардын үй бүлөсүндө чындык эркек жок да. Акасы бар, укасы бар, атасы бар, бирок ал эмне кылат? Чындап эркек болсом кана эле дейт да. Өкүндүргөнү алардын үй бүлөсүндө эркек жок. Эркек сыпаттуу, эркек сөөрөй көрүнгөн эркектер гана бар. Жөн гана бул сүрөт.